Кудайдын чакырыгы 8 август. Аюп китебин баарыбыз эле окуп чыксак керек. Башталганда эле Аюптун баталуу жашоосу сүрөттөлөт. Эмне деген байлыгы бар. Кол алдында иштеп турган кулдары, 7 уул, 3 кызы бар. Өзүнүн руханий жашоосу да жогорку деңгээлде. Кудайдын алдында өзү үчүн да, балдары үчүн да дайыма курмандык алып келип турган. Ыйык жазуаны кемчиликсиз, адилеттүү, Кудайдан корккон, жамандыктан алыс жүргөн адам деп сүрөттөп жатат. Андан кийин шайтандын Кудай менен сүйлөшүүсү тууралуу окуйбуз. Анан Кудай Аюптун жашоосунда жоготуу, оору, жалгыздык жана башка азаптардын келишине жол берди. Достору Аюпту соороткону келишкенде сүйлөгөн сөздөрдү мындай эле кое туралы. Аюптун өзүнүн аябай көп суроолору пайда болду. Эмнеге, кандайча, кантип, бирок жооп жок. Болгон суроолорун берип, онтоп, боздоп, сүйлөөргө сөзү калбай калганда, аягында Кудай Аюп менен сүйлөшө баштады. Кудай сөзүн суроо менен баштады. Теңир бороондун ичинен Аюпка мындай деп жооп берди. Мааниси жок сөздөрү менен Кудайдын чечимин караңгылаткан бул ким? Таң калыштуу, Кудай чынында эле Аюптун сөздөрүнөн маани көрбөй жатабы? Ал ушунчалык азап тартып, ичинен да, сыртынан да куйкаланып ооруп жатса дагыбы? Анын берген суроолорунда чынында эле маани жокпу? Кудай айтып жатат: менин чечимимди караңгылатып жаткан бул ким? Демек Аюптун жашоосуна чыгарылган чечим Кудайдан. Аюп түшүнбөй, Кудайдын түшүндүрүп берүүсүн сураса да, сен баары бир түшүнбөйсүң дейт Кудай. Адам чектелген. Андан аркы аяттар Кудайдын ким экенин, ага салыштырмалуу адам эмне экенин көрсөтөт. Баарын угуп туруп, Аюп мындай дейт: сенин баарын жасаяларыңды, сенин ниетиңди эч ким токтото албастыгын билем. Ошондуктан мен мурунку айткан сөздөрүмдөн баш тартам. Топурак менен гүлгө отуруп алып өкүнөм. Биздин жашообуздагы болгон нерсенин баары Кудайдын көзөмөлүндө. Анын ниети таза, чечимдери туура. Түшүнбөсөк да, Аюптай болуп баардыгын Кудайга тапшыралы. Кудай менен болгон жашоодо ишенип тапшыруу түшүнүүдөн да жогору турат.